Бейиш нуру. Далил каалайсыңбы? Анда исламдан мурунку Умар менен исламдан кийинки Умарды салыштырып көр. Тарыхта алгачкылардан болуп элге пенсия, жөлөк пул тараткан Умар разияллаху анху. Атагы адилеттүүлүгү менен наам салган Умар разияллаху анху кызын тирүүлөй көмгөнбү. Эфрат дарыясынын жээгинде бир козунун буту сунса, анын эсебин Аллах менден сурайт деп коркомун деген адилеттүү халифа: эгер мен ашыкча жүк артынсам эки досума, Расулуллах менен Абу Бакырга жете албай калам деп ашыкча дүйнө жыйуудан баш тарткан улуу сахаба Hazreti Umar разияллаху анху тууралуу сиз билген жана билбеген далай кызыктар бүгүн биздин каналыбызда. Жакында Global Fire Power аналитикалык борбор тарабынан армиясы эң күчтүү деп аталган мамлекеттер аныкталды. Эң өкүнүчтүүсү алдыңкы ондукта бир да мусулман мамлекети жок. Экономикалык жактан алып караганда да жагдай ушундай. Өлкөнү кубаттуу кылган эки нерсе бар болсо, анын бири экономикалык абал, бири да аскердик күч. Аскердик күч тарабынан алганда, мусулман өлкөлөрү баары биригип да дүйнөгө Түндүк Кореянын бир атомдук бомбасын чалык коркунуч келтире албайт. Экономикалык жагынан алганда, балким бир Кытай өлкөсүн чөлүк дүйнөгө кооптонууну жарата албашыбыз мүмкүн. Эч ойлонуп көрдүңүзбү? Абал ушундай болсо, анда неге динсиздер медиа айдыңы аркылуу исламофобия түшүнүгүн коомчулукка сиңирүүгө аракет жасашат? Неге дин душмандары исламий жамааттардан кооптонуп, аларды көзөмөлгө ала беришет? Бизден ушунчалык коркушабы? Коркушса, эмнебизден коркушат? Чындыгында алар бизден эмес, биздин колубуздагы акыйкаттан коркушат. Башкача айтканда, Курандан коркушат. Анткени бул акыйкаттардын арты менен адамдар уурудан тууруга, ийриден түзгө, олку солку адамдан сопу адамга айланышат. Далил керекпи? Эң башта Hazreti Umar разияллаху анху. Ал дүйнөдөгү зулумга дуушар болгон ар бир жабырлануучу мусулмандын көздөрү, көңүлдөрү издеген зат, инсан, сахаба, халифа. Аллах элчисинин "Сен үммөтүмдүн ичинде болгончо үммөттүн ичинде чагымчылдык жүрбөйт" деп айткан адилеттүүлүктүн символу. Көрүнүшү ушунчалык айбаттуу, аны көргөн коркконунан жолун алмаштырат. Ислам душмандарына карата арстандай айкырган сайын душмандын жүрөгүнө коркуу салган, мусулмандын жүрөгүнө дем берген жоон жана бийик үндүн ээси Умар аль-Фарук разияллаху анху. Анда бүгүн биз сиздерге исламиятка чейинки Умар менен исламияттан кийинки Умардын бейнесин ачып беребиз. Даяр болсоңуздар, кеттик. 581-жыл. Мекке. Адилеттүү Умар Хаттаб бин Амрдын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөсү Меккенин эң көрүнүктүү 16 үй бүлөсүнүн бири. Hazreti Умар өзү Меккенин эң абройлуу, сөзү өтүмдүү, адамдардын жүрөгүнө коркуу салган киши болгон. Бүгүн апалар балдарын албарышты келе жатат, жат деп коркутса, ал кезде апалар Умар келетат, укта деп коркутучу экен. Айтканын кылган, сөзүндө турган Умар жашы 20-дан өткөндө эле Мекке шаарын бийлеп турган Дарун Надваданын эң жаш мүчөсү болгон. Дарун Надваданын эрежеси боюнча бул уюмга жашы 40-ка жете элек кишилер алынчу эмес. Бирок алардын арасында бул жашка толо элек эки гана киши мүчө болуп шайланат. Алардын бири 33 жаштагы Абу Жахил болсо, экинчиси 27 жаштагы Умар бин Хаттаб. Кийинчерээк Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул эки Умардын бирисине: "О Раббим, исламиятты эки Умардын бириси менен күчтөндүр" деп дуа кылат. Аллах эмне үчүн бул дуанын натыйжасында хидаятты Амр бин Хишамга, башкача айтканда Абу Жахилге эмес, Умар бин Хаттабка насип кылды деп ой жүгүрткөнүбүздө, Умар бин Хаттабтын башкаларга салыштырмалуу өз мүдөөсүндө туруктуулугуна, максатын көздөй умтулуусунда пайда үчүн эмес, чын жүрөктөн мүдөөсүн жайуу жолунда берилүү менен аракет кылган жигиттик сыпатына күбө болобуз. Сөзүбүз куру болбосу үчүн алдыда да бир канча мисал келтиребиз. Hazreti Умардын бошотулган эки кулу бар эле. Алар Амр бин Рабия жана анын аялы Лейла бинти Абу Хасма. Умар өзүнүн эски караңгы мүдөөсүнө ушунчалык жабышкандыктан бул эки кулун исламиятты кабыл кылгандыгы үчүн тынбай сабачу. Токмоктогонун токтоткон кезде: "Мен силерди боорума чыган үчүн сабаганымды токтотконум жок.
чарчаганымдан токтоттум. Эс алып алайын, кайра эле сабайм дечү экен. Бул эки жубай Билал разияллаху анху сыяктуу эле Умар урган сайын ахат, Аллах жалгыз деп кыйкырчу. Жана бул экөө пайгамбарлыктын 5-жылында алгачкы Хабашистан көчүүсүндө көчкө кошулуп көчүүгө даярдана баштаганын көргөн Умар, "Силер эмне кылып жатасыңар?" деп кайрылат. Ошондо Азирети Лейла, "Сенин бизге көрсөткөн зулумдугуңдун айынан өзүбүз туулуп өскөн жерди таштап кетүүгө мажбур болуп жатабыз" дейт. Бул сөздү угуп Умардын көзүндө жаштар текеринет. Муну көргөн Лейла Умардын хидаятка жакындап калгандыгын күйөөсүнө айтат. Күйөөсү болсо, "Эшек мусулман болуптур десе ишенем, бирок Умар мусулман болуптур десе ишенбейм" дейт. Бирок кийинчен эле Умардын ыйманга келе турган күнү жетип келет. Пайгамбарлыктын 6-жылы Меккени башкарган Дарун Надвада Мухаммедти өлтүрүүбүз керек, бирок кантип? Дагы маанилүүсү ким өлтүрөт? Коркпос, эр жүрөк, баатыр бир жигит керек бизге деп сүйлөшүлүп жаткан. Умар максаты жолунда эмне керек болсо баарысын жасаган. Баарын бере турган тайманбас, коркпос бир мүнөзү бар болгондуктан ким өлтүрөт деп эмнеге чайналып жатасыңар? Мына мен өлтүрөм деп алдыга чыгат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү үчүн кылычын курчанып бара жатканда мусулман болгондугун али билбеген алыскы бир тууганы алдынан чыгат. Жаңыда мусулман болгон Нуайм, "Мынтип ачууланып кайга баратасың, о Умар?" деп сурайт. Умар ачууланган таризде "Мухаммадты өлтүргөнү" деп жооп берет. Азирети Нуайм мүмкүнчүлүк таап Умардын жолун башка жака буруу максатында "Сен аны коюп өзүңдүн карындашың жана күйөө балаңды кара. Алар мусулман болуп жашыруун Куран окуп жатышат" деп балп этет. Муну укканда Умардын ачуусу жүзүнө тээп чыгат. Дароо карындашынын үйүн көздөй жөнөйт. Үйдүн эшигинин алдына келгенде окулуп жаткан Куран үнүн угат. Эшикти катуу уруп каккалаганынан Умардын келгенин билгенде, Умардын күйөө баласы Саид бин Заид менен анын аялы Фатима бинти Хаттабка Курандан сабак бергени келген Хаббаб бин Арат жашынганга жетишет. Умар үйгө кирери менен "Силер эмне мусулман болдуңарбы" деп күйөө баласын сабай баштайт. Аларды бөлүштүрүүгө аракет кылган карындашында жулкуп түртүп ийгенде катуу соккудан жыгылып Фатима бинти Хаттабтын чекеси канап кетет. Карындашынын чекесиндеги канды көргөндө Умардын чыңалып турган жүрөгү жиби түшөт. Кантсе да бир боору карындашы эмеспи? Анан Умар "Кана, жанага окуп жатканыңар кайда? Алып келгилечи көрөйүн" дейт. Карындашы Умардын азыр таза эместигин, даарат алып тазаланса анан көргөзөрүн айтат. Умар даарат алып келип Куран аяттарын колуна алып терең таасирленүү менен окуй баштайт. Бекинип олтурган Хаббаб бин Арат жашынган жеринен чыгып, "О Умар, кече Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын эки Умардын бирине хидаят бер деп дуа кылып жатканын көргөм. Бул батанын натыйжасында Аллах сага хидаят берди" деп кубанат. Аны уккан Умар, "Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мага дуа кылдыбы?" деп таңданып сурайт. Анан "Мени Аллахтын элчисинин алдына алып баргыла" деп өтүнөт. Умардын Дарул Аркамга келгенин уккан сахабалар коркуп кетишип, эшикти ачып-ачпоо маселеси боюнча арсар болуп турушканда, Азирети Хамза "Киргизгиле. Ал Умар болсо мен Хамзамын" дейт. Ичкери кирген Умар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны отурган абалында эле колунан бир силкип жанына олтургузуп алат. Анан "Эй Хаттабтын уулу Умар, исламга кире турган убактың келбедиби?" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга чейин алдына келген эч кимди мынтип жакалап силкип отургузган эмес. Бирок Азирети Умарга мындай түр көрсөтүүсү сахабаларга дем берүү менен бирге күчтөн эч качан коркпоо керектигин, күчтүүнү да чөгөлөтө турган күч болоорун сабак берген эле. Кийин Азирети Умар бул окуяны эстеп мындай дейт: "Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мени катуу кармап силккенде, жүрөгүмө ыйман орногонун сездим" дейт. Ага чейин да бир жолу түн окуумда Умар Кабанын алдынан өтүп бара жатканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрөт. Анан "Бул акын бул жерде эмне кылып атат?" деп кызыгып жакындайт. Ал убакта Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Курандын Хакка сүрөсүнүн 41-аятын окуп жаткан. Аят кудум Умарга жооп бергендей: "Ал бир акындын сөзү эмес, силер аз ишенесиңер" деп баяндалат. Умар коркуп кетти. "Акын дедим, мен укпаса да мага жооп берди. Кызык, бул эмне? Көз ачыкпы?" деп ойлойт. Андан соң кийинки аят жооп берет: "Бул бир көз ачыктын да сөз эмес, силер аз эстейсиңер." Таңдана түшкөн Умар
Бул менин ичимдегини окуп жатабы же өзүнүн оюнан токуп жатабы дейт ичинен. Ага кийинки аяттар жооп кылып: Ал ааламдардын эгеси тарабынан түшүрүлгөн. Эгер пайгамбар кээ бир сөздөрдү биздин атыбыздан кошуп айтканда, биз ага кудуретибизди көрсөтмөкпүз. Анын жүрөккө кеткен кан тамырын кесип салмакпыз, дейт. Умар нес болуп качып кетет. Бирок ошондо ыйман үрөөнү анын жүрөгүнө себилген болчу. Ал бир болду, бул да эки. Карындашынын үйүнө келгенде да кулагына угулган Курандын Тоха сүрөсүнүн аяттары жүрөгүндөгү ыйман уругуна суу сээп өттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келгенде да кудумал урук кабыгын жарып чыкты. Умарул Фарух болду ал. Ыйманга келүүсү менен эле: "О Расулулла, алардын жолу ката, биздики акыйкат. Алардын жолу төмөн, биздики өйдө эмеспи? Кыйкырып жайбайлыбы бул акыйкаттарды?" деди. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам буга уруксат бергенде, Азирети Умар сахабалар менен кол канат болушуп Каабаны көздөй жөнөштү. Көргөндөр Умар мусулмандарды кармап алып кетип жатат деп ойлошту. Чынында ал өзүнүн акыреттик бир туугандары менен коюн колтук болуп бара жаткан. Меккенин эң мартабалуу динсиздеринин дарбазасын каккылап, өзүнүн мусулман болгонун кыйкырып жар салат. Бул жерде айта кетчү дагы бир жаңылыштык бар. Ал жаңылыштыкта Азирет Умардын өз кызын жерге тирүүлөй көмгөнү. Биринчиден, баарыбызга маалым болгондой, ал учурда баарысы эле өз кыздарын жерге көмө беришкен эмес. Эгер баары көмүп салганда, анда урпак уланбайт болчу. Кыз көмүү адаты көбүнчө колу жок кедай адамдардын арасында жайылган. Азирет Умардын үй бүлөсү болсо башта айтып өткөнүбүздөй Меккенин алдыңкы адамдарынан болгон. Экинчиден, Азирет Умар жашоосунда кээ бир риваяттарда 8, кээ биринде 10 жолу үйлөнгөнү айтылат. Алардан жалпы 3 кыз 8 уул табат. Алардын бири да көмүлгөн эмес. Туңгуч перзенти 607-жылы жарыкка келген кызы Азирети Хафса энебиз болот. Демек бирөөсү көмүлгөн болгондо, анда ал эч шек күмөнсүз Хафса энебиз болмок. Туура, шамал болбосо дарактын башы кыймылдабайт. Бул маалымат кайдан чыкты анда деп сурап жаткан болсоңуз, ага да жооп берүүгө далалат жасап көрөлү. Сахабалардын өмүр таржымалын изилдеп карап чыгып олтурган болсоңуз, Азирети Умар разияллаху анхунун өз кызын көмгөнү боюнча Умардын төмөнкү сөздөрүн далил катары көрсөткөндөр бар. Мындан башка эч кандай далил жок. Ал сөз дагы ушул. Бир жолу Умар разияллаху анху ушундай дейт: "Караңгылык доорундагы эки нерсе эсиме түшсө, бирине күлөм, бирине ыйлайм. Мени көлдүргөндөр ушул: өз колубуз менен халвадан сыйынуу үчүн кудай жасап, ачка калганда аны жеп алчубуз. Ыйлатканы болсо, ал учурда кыз перзенттери кор болот эле. Бирөөсүнө кыздуу болгону айтылганда жүзү бозорчу жана кыз наристелерин тирүүлөй жерге көмүшчү." Көрүнүп тургандай, Азирети Умар бул жерде өз кызын жерге көмгөндүгү боюнча эч кандай сөз айтпайт. Умар бул сөзү менен бизге караңгылык доорун жалпылап сүрөттөп берип жатат. Жана бул сөздөрүн бактылуулук кылымында келген жаштарга сабак берүү максатында маал-маалы менен эскертип турчу. Натыйжада Умар разияллаху анхуга хидаят нуру жетти. Бул хидаяттын нуру менен ал ак менен караны, жакшы менен жаманды жазбай ажыраткан деген маанидеги Фарук лакабын алды. Умар аль-Фарук исламият келгенден 6 жыл өткөндөн кийин 129 адам болуп ыйманга келсе да, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын жанынан орун алган экинчи сахаба болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын халифасы Азирети Абу Бакырдан кийин ислам дүйнөсүнүн халифасы болуп дайындалат. Пайгамбар досу Азирети Абу Бакыр катуу оорудан көз жумаар алдында сахабалардын өзүңдөн кийин кимди халифа кылып дайындайсың деген суроолоруна эч ойлонбой туруп Умарды деп жооп берет. Муну уккан Азирети Талха: "Умардын мүнөзү аябай катуу, жинин келтиргендин башын кыя чабат" деп бул чечимге нааразы болот. Азирети Абу Бакыр: "Силер Умарды тааныбапсыңар. Ал мен ар дайым жумшак болгонум үчүн ал катуу. Эгер мен катуу болгонумда Умар жумшак болмок" деп жооп берет. Азирети Умар халифа болуп дайындалганда бисмилла менен ушинтип хутба берет: "Алла силерди мени менен, мени да силер менен сынайт. Араңарда мени халифа катары кабыл кылгысы келбегендер бар. Мен силерге болгон катуу мамилемден коркуп тартынгандар бар. Жылдар бою Расулуллахтын жанында ушул катуу табиятым менен болдум. Ал бул абалымдан ыраазы болгон абалда акыретке көчүп кетти. Мен анын колундагы кынынан чыккан бир кылыч сымал элем. Кааласа кайра кынына киргизет, кааласа чабат болчу. Абу Бакырдын жанында да ушул катуулугум менен жанында турдум. Ал да кааласа кылычы менен чабат, каалабаса кынына салат болчу. Ал дагы бул абалымдан ыраазы болгон абалда акыретке кетти.
Бирок азыр Аллахка касам ичип айтам, бул жүктүн астында катуулугум кетти. Силерге катуу мамиле кылгыдай күчүм калбады. Мен силердин жардамыңарга муктажмын. Мен каалабаганыма карабай, бул жүктү желкеме жүктөдүңөр. Андай болсо мага жардам бергиле, деди да анан мынтип сурады. Эгер мен акыйкаттан тайсам, мага эмне кыласыңар дегенде бир сахаба турду да кылычын колго алып, эгер сен акыйкаттан жаза турган болсоң, сени могул кылычыбыз менен түздөйбүз, эй Умар, деп айтты. Бул сөздү уккан Азирет Умар колун асманга көтөрүп, Альхамдулиллах деп Раббине мактоолорду айтты. Азирет Умар өзүнүн халифалык доорунда исламиятка болуп көрбөгөндөй кызмат өтөп кетти. Исламият фатыхтан фатыха жүрүп, көптөгөн жерлер тагырага, жер бетинин 5/1 мусулмандардын кол астына кирди. Ошентип мусулмандар болуп көрбөгөндөй жеңиштерди багындырып жатышканда, Азирет Умар тарыхта эч болуп көрбөгөндөй бир чечимди кабыл алды. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Аллахтан ага эч жеңилүү ызасын тарттырба деген дуасын берген сахабасы, Аллахтын кылычы атыккан ийгиликтүү кол башчы Халид бин Валидди кол башчылык кызматтан алат. Аскерлер буга нааразы болушат. Баш кол башчылык кызматтан заматта катардагы аскер милдетине түшкөн Азирети Халидке бир аскер: "Эй Халид, Умар неге мындай кылат? Бул адилетсиздик эмеспи?" деп кайрылганда, Халид бин Валид: "Өчүр доошуңду. Умар бар кезде бул үммөттүн ичинде фитна, чагымчылдык жашабайт" деп сөзүн кесе жооп берет. Кийин Азирети Умар Халид бин Валидке бул чечимин мындайча түшүндүрүп берет. "Эл, Халид бар болсо жеңиш да бар" деп, жеңишти Аллахтан эмес сенден билип калышты. "Бул нерсе сага да, элге да зыян болчу" дейт. Ооба, бул эки сахабадан өрнөк алып үйрөнө турган көп нерсебиз бар. Бирөөсү бизге бул жерде акыйданы тууралоону үйрөтүп жатса, экинчиси тагдырдан башына келгенге баш көтөрбөй моюн сунуунун үлгүсүн көрсөтүүдө. Азирети Халид кол башчылыктан кетсе да, исламият өз нугунан жазбай жер бетине жайыла берди. Хижраттын 16-жылында Кудусту багындыруу үчүн мусулман аскерлери жүрүшкө чыгат. Кудуста жашаган христиандар согушсуз багынып беришерин айтып, болгону бир шарт коюшат. Алар Азирети Умардын аябай адилеттүүлүгүн билишкендиктен, Кудусту бир гана Азирети Умарга тапшырышаарын айтышат. Халифа болгондон бери Мадинадан чыга элек болгон Умар бул маселе боюнча өз вазирлери менен кеңеш курат. Кеңешмеде бул бир тузак болуусу мүмкүндүгү, халифаны өлтүрүү максатында уюштурулган бир амал экендиги сүйлөшүлсө да, Азирети Умар Алинин "Бар, о Умар, сен бар да кыяматка чейин бул үммөттө ал жака барсын" деген кеңешине кулак төшөп, жолго аттанат. Жолго кызматчысы экөө казынадан бир төө алышат да, экөө адилеттүүлүк эрежесин сактап, алмак-салмак минишип Кудуска кирип барышат. Кудуска жетерде төөгө минүү кезеги кызматкерге келет. Кызматкери: "Сиз миниңиз, кызматкерди минип халифанын жөө жүрүүсү кантип болсун" деп айтса да, Азирети Умар адилеттүүлүктөн таялбасын айтып болбой коет. Кудустун эшигинен киришкенде христиан аалымдары таң калышып, "Мына китептерибизде айтылган зат келди" деп айтышат. Эмне үчүн казынадан эки эмес бир төө алышкандыгын Умар мусулмандардын ага караганда дагы да көбүрөөк муктаждыгы барлыгын айтып түшүндүрүп берет. Азирети Умар адилеттүүлүгү менен адамзатка чоң кызмат кылды. Ал калктын саламаттуулугу үчүн ооруканаларды салдыртты. Ар бир шаарга мечит, медреселерди курдуртту. Оорукана салаарда бир койду муздап этин 6га бөлүп, шаардын 6 жерине асып койду. Эң кеч бузулган эт илинген жердин абасы эң таза деп, ошол жерге оорукананы салдыртчу. Мечит курарда да шаардын чар тарабынан ок аткызып, окторду келип түшкөн орток жерди шаардын борбору деп белгилеп, ошол жерге мечит курдурат эле. Мечит бир эле намаз окулган жер катары пайдаланылбай, чогулуштар үчүн, конок тосуу максатында да пайдаланылып турган. Атүгүл өкүм берерде Аллахтан коркуп, анан берсин деген максатта соттук казылык иштер да мечиттердин ичинде жүргүзүлгөн. Ошондой эле Азирети Умар дүйнө тарыхында алгачкы пенсия системасын түзүп чыккан. Ал кезде атия деп аташып, ай сайын эмес, жылда бир жетерлик бир өлчөмдө казынадан акча алып турушкан. Эң башта момундардын энелери аталган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайлары, анан Бадыр согушунун катышуучулары, шейит үй бүлөлөрү, согушка чыккан ардагерлер болуп отуруп жана башка бир канча категорияга бөлүнүп, атия алуучулардын тизмеси түзүлүп чыккан. Мында эч кимдин укугу тепсиленбейт болчу. Азирети Умар өз акысынан кечсе кечет эле, бирок бирөөнү акысын такыр жебени негиз карманган киши болгон. Бир жолу согуштан түшкөн олжону бөлүштүрүүдө Умар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бакма уулу Зайд бин Харистин баласы Усама бин Хариске өз уулу Абдуллахка караганда көбүрөөк үлүш бөлүп берет.
Анан Абдуллах бин Умар атасынын эмнеге мындай кылгандыгын кызыгып сураганда, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын Абдуллахка караганда Усаманы көбүрөөк жакшы көргөн үчүн деп ачыктап берет. Азырет Умар сүттөн чыккан балдар үчүн да казынадан жөлөк пул бөлдүрөт. Мына ошол күндөрдүн биринде халифа түн жарымда көзөмөлдөө максатында шаардын көчөлөрүн кыдырып жүрсө, бир бебектин ыйлаганы угулуп калат. Баланын ые чыккан үйдүн эшигин каккылап, бала эмне ыйлап жатат, эмнеси кем, бир нерсеси кем болсо мен жардам берейин деп суранганда, үйдүн ичинен акырын бир үн менен балам эмчекте ыйлап жатат деп жооп берет. Эмиз андай болсо, эмнени карап турасың дегенде ичкеридеги аял халифа менен сүйлөшүп жаткандыгын билбегендиктен, халифа Умар сүттөн чыккан балдарга жөлөк пул ажыратып жатыптыр. Ошол жөлөк пул үчүн баламды сүттөн чыгарып жаткам деп жооп берет. Муну уккан Умардын көздөрү жашка толуп, сен жөлөк пулду ойлонбой эле балаңды эмес, Умар эртең өз катасын тууралайт деп жооп берет. Эртеси күндөн баштап ар сүттөн чыккан балага жөлөк пул берүүнүн ордуна ар төрөлгөн балага сүйүнчү пул бермей болот. Мына ошентип азыркы сүйүнчү пулдун тарыхы да Азирети Умардын заманына барып такалат. Азирети Умар түндөлөрү да уктабай мына ушинтип элдин турмушун көзөмөлдөп жүрөт эле. Бир ирет ачаарчылык учуру болчу. Адаттагыдай түндүн жарымында бир дартуу барбы деп Мадинанын көчөлөрүн аралап жүргөн. Бир кезде бир чатырдан ыйлап жаткан балдардын үнү чыгат. Чатырга жакындап, очок башында олтурган аялдан эмнеге бышырган нерсеңден балдарга бербей жатасың деп сурайт. Көзүнө жаш толгон эне, жегени эч нерсе жок болсо эмне берем? 2 күндөн бери балдарымды таш кайнатып алаксытып жатам дейт. Улуу халифа көзүнө жаш алып, эмнеге халифага кабар бербедиң деп сураганда, аял алдында турган халифаны таанабагандыктан кабагын бүркөп, шашпай турсун. Акыретте аны жакасынан кармайм. Калкы минтип ачка жатса, кантип ал тынч уктап жатат. Аны Аллахка тапшырдым. Бул бечара жетимдер ага аманат болсо, карай албаса эмнеге момундардын башына келип халифа болот деди. Азирети Умар ок сумал атып чыкты да, ал жерден Байтулмалга келди. Эй Ибнул Аббас, тезинен бир кап унду желкеме жүктө деди. Сахаба, ошондой да болмок беле, о момундардын амири, келиңиз мен көтөрөйүн деп айтты. Азирети Умар, жок, акыретте сен менин жүгүмдү ташый албайсың. Жүктө желкеме, Аллахка ант болсун. Ал балдарга өз желкемде көтөрүп барбасам, мен да күн жүзү көрбөйүн деп унду желкесине жүктөп, колуна болсо май сай алып чатырга барат. Балдарга өз колу менен тамак биширип, өз колу менен тойгозот. Кийин жырткыч жаныбарлардын үнүн туурап балдарды күлдүрөт, ойнотот. Эмнеге мындай кылганын сурашканда, ал чатырдан ошол балдардын күлкүсүн көрбөй кеткенимде Умар кыйрайт болчу дейт Умар разияллаху анху. Азирети Талха халифа боюнча Умар халифа болгондон баштап 10 жыл бою түндөсү уктабады деп баяндайт. Күндө көчөлөрдү кыдырып, ким эмнеге муктаж болсо, кимдин кандай маселеси бар болсо, аны чечип берүүгө аракет кылчу. Анын эшиги ар дайым эл үчүн ачык болгон десек жаңылышпайбыз. Анткени ал халифалардай сарайда эмес, жөнөкөй бир карапайым адам сыяктуу элдин ичинде аралашып жашаган. Бир жолу бир топ кишилер кыздарын талап кылган махырынын айынан жаштар үйлөнө албай жаткандыгын айтып арызданышат. Мындан улам бул маселени бир тартипке салууну ойлоп, мындай чечим чыгарат да аялдарга минтип кайрылат. Мындан кийин ала турган махырыңар Расулуллахтын аялдарына берген жана кыздарына алган махыр өлчөмүнөн ашыкча махыр болбойт. Башкача айтканда эң көп 450 дирхамды түзөт дейт. Ошондо көшөгөнүн артында отурган аялдардын бири мындай деп үн катат. Эй Умар, сен эмне Аллахтын бизге берген акысын алып койгону жатасыңбы? Аллах Таала касиеттүү Курандын Ниса сүрөсүнүн 20-аятында алардын бирине жүк толо мал мүлк берсеңер да андан эч нерсени кайрып албагыла дебеди беле деп айтат. Азирети Умар өз катасын моюнга алып, аял туура айтты. Умар жаңылды. Каалаганча махыр алгыла деп айтат. Ооба тууганым, катасын моюнга алуу да улуулуктун белгиси. Эң чоң ката өзүң катасыз деп ойлоо. Азирети Умар акыйкат үчүн ким айтса угат эле. Мен халифамын, мен чоңмун, меники туура болот дечү эмес. Ал өз өмүрүн акыйкатка арнады. Ар дайым Аллахтын ыраазычылыгы жолунда жүрдү. Тыным билбей өзүнүн эмес, элдин жаркын келечеги үчүн кам көрдү. Аскерлер Мадинадан согуштук жүрүш максатында башка жерлерге барып келүүнүн натыйжасы менен ысык сууктун алмашуусунан улам ооруй башташкандыктан барган жерлеринде эле аскердик ордолор үчүн Куфа, Басра, Фустат өңдүү көптөгөн шаарларды салды. Шаарлар арасында да соода иштерин жана байланышты жеңилдете турган кербен сарайларды курдурду. Бир күн Азирети Хафса энебизден
Bir ayal күйөөсүнөн бөлөк эң көп канча жашай алат деп сурады. Хафса энебиз 4 ай деп жооп берди. Мындан аскерлерге 4 айдан ашык убакытка үйлөрүнөн алыс жүрүүгө тыюу салды. Ошондой эле халифа Умар тарыхта алгачкылардан болуп почта кызматын түздү. Чек араларды аныктады. Эл каттоо жүргүздү. Мусулмандардын ишине динсиздердин календарын аралаштырбайм деп хижри жыл санагын киргизди. Мамлекеттешүү максатында кеңеш түздү. Буга багынтылып алынган жерлерден түшкөн олжолорду жана элден чогултулуп алынган жизия, харач, үшүр, зекет сыяктуу салыктардан топтолгон мүлктү элге бөлүштүрүү системасын түзүп чыгуу муктаждыгы себеп болгон. Булардын баары Аллахтын колдоосу, Азирети Умардын күчүрмөн эмгегинин натыйжасы менен 10 жылдын ичинде ишке ашырылды. Азирети Абдуллах бин Масуд бул 10 жылды 10 жылдык Рамазанда жашагандай жашадык деп сүрөттөйт. Касиеттүү Рамазан айында шайтандар байлангандай, Умар бар кезде да шайтандар мусулман журтуна жакындай албады. Себеби хадисте айтылгандай, Умар жүргөн жолдо шайтан жүрбөйт болчу. Туп-туура 10 жыл 6 ай 4 күн бул убакыттар Рамазандын пейизиндей пейиздүү куттуу өттү. Бирок ар бир Рамазандын аягы ар бир түштүн соңу болгондой бул түш да аяктап бүттү. Түш көрдү Азирети Умар. Түшүндө бир короз этин чокулап жатканын айтат да түштү өзү адамдарга минтип жооп берет. Менин оюмча бирөөсү менин кылмышкерим болот. Ал адам арабтардан эмес, чет өлкөлүк бирөө болот. Ошол учурда Мадинада болгону 4 чет өлкөлүк адам бар болчу. Баарысын кармайлы анда деп айтышканда Азирет Умар жок болбойт. Кылмыш аткарылмайынча божомолдонгон бир күмөн менен адамдар жазага тартылбайт дейт. Муну кылышканда башкаларга да туура эмес сабак болмок. Болбосо бул түш Азирет Умар айткан сымал ишке ашты. Таңгы намаз учурунда Абу Лүлү атындагы фарси бир кул Ирандын кулашынан улам сактап жүргөн кегин чыгарып, адилеттүү Умарды аркасында туруп желкесине канжар сайды. Аллахка эң жакын учурунда саждада бычакталды момундардын халифасы. Азирет Умар ошол жерде сахабалардын ачуу үстүндө кылмышкерди ур токмокко алышып өлтүрүп салуусунан, адилеттүүлүктүн сакталбай калуусунан кабатыр алып, аны өлтүрбөгүлө, шариятка баш ийгиле. Эгер шейит кетсем өкүм бергиле, жашасам мен өкүмүн беремин деди. Сахабалар ыйлап жатты. Умардын кетүүсү айыкпас бир жара болчу, орду толгус бир жоготуу болчу. Себеби Умар фитна, чагымчылдык отторунун эшигин бекитип турган бир кулп эле. Сахабалар Умардан өзүнөн кийин уулу Абдуллахты халифат дайындоосун суранышты. Анткени Азирет Абдуллах да өтө адилеттүү адам эле. Азирет Умар буга бир үйдөн бир курмандык жетет. Мен силердин Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам кандай таштап кетсе, ошондой таштап кетем, деди. Расулуллах тирүү кезинде ыраазы болгон 7 кишиден 6-осуна таштап кетем. Алар өздөрү кеңешип чечим кабыл алышсын деп айтты. Алар бейиш менен сүйүнчүлөнгөн сахабалар Азирети Умар, Азирети Али, Абдурахман бин Ауф, Талха бин Убайдуллах, Зубейр бин Аввам, Саад бин Абу Ваккастар эле. Ар бири бул милдеттин башына келүүгө татыктуу, бирок эч кимиси бул жүккө талапкер болбогон 6 кишиден түзүлгөн нурдуу топ. 7-чиси болсо күйөө баласы Саид бин Зайд болчу. Аны да өзү айткандай бир үйдөн бир курмандык жетет деп бул катарга кошподу. Ошентип 644-жылдын 31-октябрында Азирети Умар бул дүйнө менен кош айтышты. Хасан Басридин рываят кылуусу боюнча махшар күнү, башкача айтканда кайра тирилүү күнү, ислам адам кейпине кирип адамдарга көрүнөт. Кимдир бирөөгө бул адам мени коргоду, о Аллахым, сен да аны корго деп айтат. Кимдир бирөөгө бул адам мени жарым жолдо калтырып кыянат кылды, сен да аны жарым жолдо калтыр, я Рабби деп айтат. Андан кийин адам түз бөлүндөгү ислам Умардын жанына барат да анын колунан кармап асманга көтөрө, о Раббим, мен Меккенин көчөлөрүндө үйсүз калган бир жаш баласымал тентип жүргөм. Бул адам исламга кирди, мени көтөрүп алып Каабага кирүүмө себепкер болду. Бул адам исламдын жүзүн агартты, сен да анын жүзүн агарта көр деп айтат. Мына Азирети Умар исламдан кийин ушундай бир Умар болду. Кызык, ошол адам көрүнүшүндөгү ислам биздин алдыбызга келсе, бизди Аллахка кантип тааныштырат болду экен. Ылайым Аллах бизди өз динин жайган Азирети Умардай эр азаматтардын катарында кылсын. Бейиш нуру.